Балбак Төлөбаев Асман шаары боюнча акыйкаттыкты айтты. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев Ысык көлдөгү Асман шаары боюнча экологиялык экспертиза шарт экендигин белгиледи. Бул тууралуу эл өкүлү өзүнүн соц тармактагы баракчасына бөлүштү. Жергиликтүү элдин пикири өтө маанилүү. Алардын уруксаты керек. Көлдүн элинин саны 540 миңге жакын. Асман 500 миң адам болот дешет. Долбоорду көрө элекпиз. Биринчи эмне курулат, качан башталат, инфраструктура кандай болот, акча кайдан келет, баштап коюп токтоп калбайбы? Суроолор көп. Жооп алмайынча иш башталышына каршымын. Кылмышка шектелген жарандында жетекчи болушу такыр эле болбогон нерсе. Улуттук деңгээлдеги проекттер жалпы элдик талкууга коюлуп, анан гана башталышы керек. Туура, так ишке ашса эң сонун иш-чара деп жазды. Булак апта чекиткейжи. Жакында Өмүрбек Текебаев жогорку кызматка барабы? Айрым билермандар тарабынан Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка кызмат берүү идеясы көтөрүлүп, акыл калчанып калгандай. Ишке ашаарын азырынча айтуу эрте. Себеби былтыр Германиянын элчилиги чечилип, агриман келгенден кийин ӨМК айнып кеткен. Андыктан бул жагынан этияттап мамиле кылышары анык. Негизинен оппозициянын көрүнүктүү лидерлери менен бийликтин кызматташуусу туура. Көч башында Текебаев тургандан кийин аксакал курактагы каарманыбыздын тилин таап, жумшартып, кепке келтирсе эмнеге болбосун. Жакынкы жылдарды шайлоолор жок. Президент Садыр Жапаровдун саясаты туруктуу нукка бурулду. Кыйшаңдап, мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтире тургандар камалары ажеп эмес. Мындай шартта Өмүрбек Черкешевич билимин, тажрыйбасын мамлекеттин өнүгүшү үчүн бурса, элибиз деле туура түшүнмөк. Булак Назар Ньюс чекит. Садыр Жапаровдун лыжа тепкен видеосу Анкаранын чоң экранында көрсөтүлдү. Түркиянын Борбор калаасы Анкаранын көчөлөрүндөгү жарнамалык LED экрандардан Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун караколдо лыжа тээп жүргөн видеоролиги көрсөтүлүп жатат. Ал учурдун видеосун тартып алып, Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев Twitter каналына жарыялаган. Анда Жапаровдун видеосу Анкаранын Борбордук району Этимезгутта 8 LED экрандан көрсөтүлүп жатканы айтылган. Кышкы туризм дүйнөсүнө бир сүңгүп кетиш үчүн Кыргызстанга чакырабыз деп айтылган роликте президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Спутник Кыргызстандын кабарчысына жарнамалык сапаттуу роликтер Кыргызстандын тоо туризмин алдыга жылдыруу үчүн тартылганын билдирди. Бул роликтер 6-7 тагыраагы англис, немец, түрк, араб, кытай жана орус тилдерине которулду деп билдирген ал. Эске салсак, президент Садыр Жапаров январдын башында Каракол базасында лыжа тээп, Кыргызстандагы кышкы туризмди жарнамалап, өлкөгө келип эс алып кетүүгө башкаларды чакырган эле. Булак Назар Ньюс чекит. ОМОН тарабынан сабалган казакстандык мушкер Хамитов карьерасын жыйынтыктады. Казакстандагы башаламандык учурунда кармалган мушкер Куат Хамитов эркиндикке чыккандан кийин Instagram баракчасына видео кайрылуусун жарыялады. Мушкер ага карата укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн ырайымсыз мамилеси тууралуу айткан. Мен дагы 5 жылдай карьерамды улантып, өлкөнүн даңкын чыгарам деген оюм бар болчу. Бирок бул жагдайдын баары укук коргоо органдарынын катышуусу менен болгондуктан карьерамды токтотууну чечтим. Мен расмий түрдө спорттук карьерамды аяктадым. Мен үчүн жаңы карьера, жашоомдун жаңы барагы башталат, деди Хамитов. Буга чейин Куат Хамитовдун ОМОН тарабынан сабалганы кабарланган. Булак говорит чекитти. Казакстанда башаламандык уюштурууга шектелип, 4 африкалык жаран кармалды. Казакстандын чек ара кызматкерлери 4 Борбордук Африка Республикасынын жаранын кармады. Бул тууралуу Спутник Казакстан кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, жалпысынан 8 чет элдик жаран башаламандык уюштурууга шектелип кармалды. Алардын 4-өө Борбордук Африка Республикасынын жарандары. Азыркы учурда алардын башаламандыктарга катыштыгы бар жоктугу аныкталууда. Булак медиа центр чекиткей. Казакстандык журналист Токаевка Нур-Султан шаарын кайрадан Астана кылып өзгөртүүнү сунуштады. Белгилүү казак журналисти Серик Аббас Шах Казакстандын борбору болгон Нур-Султан шаарынын атын кайра Астана кылып өзгөртүүнү аталган өлкөнүн президенти Токаевка сунуш кылды. Бул тууралуу казак басылмалары жазды. Ошондой эле журналист Нурсултан Назарбаевдин атындагы бардык көчөлөрдүн аталышын алып салууну, биринчи президенттин эстеликтеринин баарын алууну, биринчи мамлекет башчынын кызматын каржылоону токтотууну, БШКнын жана шайлоо системасын реформалоо үчүн БШКнын
төрагасы, биринчи президенттин теңдеши Берик Имашевди кызматтан алууну, мамлекет башчынын администрациясы, парламент, сот системасы тарабынан массалык маалымат каражаттарына кысым көрсөтүү практикасын токтотуу, сөз эркиндигин камсыз кылуу, облустардан баштап айылдарга чейин акимдерди шайлоону камсыз кылуу, бийликтеги партиянын мурунку атын Нур Отан партиясын Отан деп өзгөртүү, сот системасына чыныгы көз карандысыздык берүү керек экендигин айткан журналисттин мындай сунушун миңдеген казак жарандары колдошууда. Булак Сокол, Чекит Медиа. Талдыкоргонда Назарбаевдин эстелигин мойнунан асып койгон жаңы видео тарады. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин Талдыкоргондагы эстелигин талкалаган жаңы кадрлар пайда болду. Митингчилер эстеликти бузуп, бөлүктөргө бөлүп гана тим болбостон, анын бир бөлүгүн административдик имаратка алып келип, мойнунан жипке асып коюшкан. Видео Казакстандагы массалык нааразылык акциялары учурунда тартылган. Демонстранттар менен коопсуздук күчтөрүнүн ортосундагы эң айыгышкан салгылашуу Алматы менен Алматы облусунда болгон. Кийинчерээк казак бийлиги башаламандыктарды атайын даярдалган чет элдик террористтердин арасынан куралган топтор уюштурганын билдирген. Бул версияны ЖККга кирген өкүлдөрдүн лидерлери да ырасташты. Булак репортер Чекит Кейджи. Нурсултан Назарбаевдин эң ишенимдүү адамы бийликти күч менен басып алууга, мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталууда. Казакстандын Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Карим Масимовго карата бийликти күч басып алуу беренеси боюнча иш козголду. Бул тууралуу Спутник Казакстан жазды. Маалым болгондой, Масимов Казакстандагы массалык башаламандыктардан кийин 2 айга тергөө абагына кармалган. Ал мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып кармалган. Анын артынан анын мурдагы 2 орун басары да кармалган. Азыркы учурда Карим Масимовго карата жаңы айыптар тагылып, ал өзүнүн кызмат абалынан ашыкча пайдаланган жана бийликти күч басып алууга аракет кылган деген беренелер боюнча иш козголду. Булак Медиа Центр, Чекит Кейджи. Казакстанда журналист Токаевга суроо берген үчүн 10 суткага камалды. Көкшетау Азия маалыматтык сайтынын орус кызматынын башкы редактору Нуржан Баймулдин социалдык тармактардагы президентке суроолорду берген билдирүүсү үчүн 10 суткага камак алынды. Бул тууралуу ал өзү 12 январь күнү кечинде Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Токаевга суроолорду бергеним үчүн 10 сутка. Конвой күтүп жатам. Түнкү саат 11, түшкү 12ден бери тамак ашсыз, суусуз отурам. Ачкамын. 3 сааттан ашык адвокатсыз кармап турушту. Сөзүмдөн жаңылтыш үчүн 3 жолу протоколго жаңы суроолорду киргизишти. Тергөөчү чыгып кетип, кайрадан макулдашылган жаңы суроолорду берип жатты деп жазды Баймулдин. Журналисттин айтымында, полиция бөлүмүндө ал өзүн жаман сезип, дене табы жогорулаган. Бирок келген медиктер сасыктымоо экенин айтып, дары ичүүнү сунуштап, ооруканага жаткыруудан баш тартышкан. Жергиликтүү 716 KZ сайтынын маалыматына караганда, административдик сот Баймулдинди өзгөчө абал шартында тартипти бузууга түрткөн аракеттерге күнөөлүү деп тапкан. Сот анын 10 январда Facebook баракчасына жарыяланган билдирүүсүнөн мыйзам бузуу тапкан. Өкүмгө ылайык, журналисттин билдирүүсүндө Казакстан президентинин аракеттерине карата расмий булактар менен ырасталбаган комментарий жазылган. Сөз эркиндигин жактаган Адил сөз уюмунун жетекчиси Тамара Калееванын айтымында, журналистти кармоого анын социалдык түйүндөр аркылуу президентке суроо бергени себеп болгон. Токаев Путинге отчет бердиби деген темада жарыяланган билдирүүдө журналист эмнеге президент жаңы өкмөт түзүлгөнү тууралуу ЖККнун саммитинде жарыялоону чечти деп суроо салган. Токаев ЖККнун 10 январдагы кезексиз жыйынында сүйлөп жатып, кийинки күнү өкмөттүн жаңы курамы боюнча парламентке сунуш жөнөтө турганын айткан. 11 январда парламент президенттин сунушун кабыл алып, өкмөттүн жаңы курамын бекиткен. Булак Ош ТВ, Чекит Кейджи.